Мына жерде өкмөттүн өкүлү отурасыңар, жөн эле келип отурасыңар да, мамлекет айлык төлөп атат, силерге эмнеге камсыз кылбайсыңар? Андай жазбагыла бул жака орун басар деп жазгыла. Могу жерде улуттук агенттиктин директору инвестиция боюнча Иминов Фархат деген экен. Биз ал кишини таптакыр көрө элекпиз да. Таптакыр келбейт. Мен бир да жол көрө элекмин да. Бул өтө маанилүү мыйзам долбоорун карап атабыз биз азырчы. Данияр Эрмекович, күн тартибинен алдырып салыш керек да мындайдычы. Эмне үчүн макул бир жолу поездка тигиндей мындай болуп калыш керек, калсын. Мыйзам менен ошол саясатты жүргүзгөн бул абдан маанилүү агенттик да. Өзү келиш керек болчу. Анан мен азыр эми үзгүлтүккө учураткым келбейт. Тиги бул Кабминдин төрагасы барбы өзү? Биз такыр эле көрбөйбүз, ал киши келбейт да, көрүнбөйт да. Бул кыргыз мамлекетинде Кабмин барбы? Мына тартиптин жоктугу ушудан билинет да. Министрлер каалагандай чартаңбай тээп жүрөт. Бир министри элдин көзүнчө баарын ашатып сөгүп, не цензурный сөздөр менен. Андай тиги илгери андай болсо жөн эле камалып кетчү. Эми ушундай болуп калды деңгээл. Бизде мына ушу тартиптен башталат да бардык нерсечи. Агенттиктин директорун биз профильный комитетибиз, коллегалар. Же сиздер көрдүңүздөр, мен көргөнүм жок. Ушул бала такыр келбейт да. Дайыма чакырабыз. Ушул агенттиктин ишин бир карайлы дегенбиз. Ал да каралбай атат. Келиш керек да. Мен ошон үчүн бул бардык нерсе тартиптен. Анан биз келип алып бул жооп берген сиздин жетекчиңиз болот. Орун басары мына азыр мыйзамсыз келип доклад жазап атасыз. Жок. Күн тартибинде бекилиш керек да. Биз күн тартибин бекиттик, күн тартибинде бекилген кишилер жок. Неге биз мыйзамды бузуп атабыз? Дайым мыйзамды бузуп иш кылабыз да. Биз бузуп атабыз мыйзамды. Камсыз кылыш керек болчу өкмөттүн өкүлү бул жердеги. Дагы бир жолу кайталайм. Эмкиде ушундай күн тартибинде кишилер келбесе, биз күн тартибинен алабыз, Данияр Эрмекович. Алып салалы. Бул өтө маанилүү закон. Мындай окуп көргүлө. Анан эмне үчүн сурап атамын мен? Мен эми ар бир сурообун бербей эле, мен мына 13-чү беренесинде конкурстук жеңүүчүлөрдү тандоо деген беренени караңыз. Аракеттеги мыйзамда деле ошол 60 календардык күн, тиги сунушталган жаңы вариантта деле 60 календардык күн деп ошол бойдон калып калыптыр. Биз ушуну азыр бүгүн салыштырма таблицаны караңызчы. Биз азыр кабыл алып беребиз эми. Биринчи окуу концепция болгону менен документтин ичинде ката болуп атпайбы? Мына мен бир эле беренени карайм. 13-чү беренени караңыз, ачып караңыз. Салыштырма таблицаны караңыз. Мен концепциясыны айтпай эле коеюн. Оор койгон чоң ката. Окшош экөө. Эч кандай өзгөрүү жок. Келип алып келип атасыңар. Силер бул жерде 90 күн деп көрсөтүшүңөр керек болчу. 90 күн деп жазылыш керек болчу. Бул оор койгон чоң ката да. Данияр Эрмекович, бул өзгөртүү менен келген, эски менен жаңы бирдей болуп атат да. Анан ушуну кантип талкуулайбыз? Бул 90 күн болуш керек салыштырма таблицасы. Камила Абдыразакова, мен ушул боюнча түшүндүрүп берип кетсем болобу? Бул негизи 90 күнгө чейин көтөргөн себеби бул ири долбоорлорду көтөрүүдө мындай убакыт көп талап кылынып атат. Анан бирок ал салыштырмалуу таблица негизи деген бул ошо салыштырмалуу таблица. Мен эмне үчүн айтып атам? Уксаңыз эми, сизге ал мен сөз бере элекмин го. Уксаңыз тартип барбы сизде? Депутат сүйлөп атканда мен сизге неме бере элекмин, жооп бериңиз деп. Ошон үчүн жетекчиңер өздөрү келиш керек да. Орун басарлар жөнөрүп коюп, көшөгөнүн артында карап турбаш керек.